Адам баласынын жашоосундагы эң керектүү болгон заттар таза аба жана таза суу. Андыктан коомчулук жаратылыштагы экологиянын таза болуусу үчүн кам көрүүсү кажет. Мындан улам Араван районундагы номер 3 Алишер Наваи мектебинде облустук деңгээлдеги семинар уюштурулду. Здравствуйте. Еще раз, уважаемые гости, участники сегодняшнего семинара. Бүгүнкү экологияга багытталган облустук семинардын жүрүшүндө уюштуруучулар өсүмдүктөрдүн адам баласынын жашоосундагы орду деген аталышта комплекстүү сабактарды өткөрүштү. Андан сырткары райондордон келген мугалимдер үчүн мастер-класстар көрсөтүлдү. Иш-чаранын максаты окуучуларды жаратылышка аяр мамиле жасоого үндөө менен экологиялык көйгөйлөрдү изилдөөгө үйрөтүү. Биздин мектепте 20 иштейт. Зеленый патруль, голубой патруль деген иримдер иштейт. Ошол жерде балдар өздөрү мына табиятка чыгып, Аравандын экологиялык проблемаларын кандай өздөрү кандай иштерди кылса, ушу экологиялык проблемалар чечилет. Биз ушу бүгүнкү семинарда негизи окуучулар менен иштеген иштерибизди көрсөтүп, ошондой эле биздин биология, экология мугалимдеринин кылган иштерин көрсөтүүгө максат кылганбыз. Наваи мектебинин эмгек жамааты экологияга арналган атайын көргөзмө да уюштурган. Көргөзмөгө Араван районунда өскөн гүлдөрдүн бардык түрлөрүн, канаттуулардан тоту куштун бир нече түрүн, ал эле эмес деңиз чаянын да коюшкан. Райондордон келген мугалимдер көргөзмөдөгү буюмдар менен таанышып, өздөрүнүн кызыктырган суроолоруна жоопторду алышты. Заводдор курулду. Ошолор мисалы азыр ошол заводдордун жанында өсүп жаткан өсүмдүктөрдү, бул азыр ошол өсүмдүктөр өсө албай жатат. Заводдорду курдук, ошолор мисалы жаратылышта экологияны булгап жатат. Транспорттон чыккан түтүндөр дагы абаны өтө булгайт. Транспорттон ошол мен ойлойм, кийин адам баласы ойлоп таап, ошол жаратылышка терс таасирин тийгизбеген бир машиналардын ойлоп тапса, мисалы ошолордон дагы жакшы болмок. Экология маселеси Аравандагы Алишер Наваи мектебинде буга чейин да көтөрүлүп келген. Окуучуларга кеңири түшүнүк берилип, кичи изилдөөлөр да жүргүзүлгөн. Анын негизинде аталган билим уясынын 11 классынын окуучусу Диана Дурусбекова экология, биология сабактарынан облустук жана республикалык олимпиадаларда алдыңкы орундарды ээлеп келген. Экологиянын таза сакталышы үчүн жаштар салым кошушу керек деген Диана глобалдуу көйгөйгө айланып бараткан маселеге чоңдор да көңүл бурушу зарыл экенин айтат. Бүгүнкү күндө экология темасы көйгөйлүү маселелерден болгондугуна байланыштуу жаратылыш байлыктарын сактоо, жаратылыш байлыктарын коргоо, аларды кийинки муундарга өткөрүп берүү биздин негизги милдеттерибиздин бири болуп эсептелет. Ошондуктан мен ойлойм, бул көйгөйлүү экология багытындагы облустук семинар ар бир мугалим үчүн жана ар бир окуучуларга пайдалуу деп эсептейм. Семинарга жалпысынан 40тан ашуун мугалимдер катышты. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чарада кандайдыр бир экологиялык көйгөйлөр чечилбегени менен аз болсо да пайдалуу иш-аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүгү жаралат. Албетте, унаалардан жана өндүрүштөн бөлүнүп чыккан уулуу заттарды жок кылуу мүмкүн эмес. Бирок бак-дарактарды, өсүмдүктөрдү деги эле жашыл зонаны көбөйтүү менен абанын тазаланышына шарт түзүүгө мүмкүн дешет алар. Бекназар Абдыкасымов, Самат Сайдамат уулу, Ош Берим жаңылыктары.